Урматтуу чакырылгандар, бул жерде негизинен ошол Марс Асанович, эми жана отчетуңузду бердиңиз да. Негизинен эле бул жерде быйылкы 25ке кандай неме болуп атат? Канча трансферттин атер негизинде дагы кошулду да, туурабы? Ошо жалпысынан канча мындай божомолдоп атасыздар да, канча бекитесиздер? Бекмурза Аскарбекович, Аскарбаевич. кечиресиз, Аскарбаевич, жалпысынан Ошко атердин алкагы менен 20 миңден ашык гектар жер кошулду. Жалпы 37.500 болуп калды. Туура ал жерде көйгөйлөр да кошулду. Жол маселеси, башка социалдык маселелердин баары да кошулду. А бирок бюджети боюнча 115 миллион менен өттү. Ошол 20 миң гектар жер. Бүгүнкү күндө биз алардын баардыгынын заявкасын кабыл алып, жана айтып кеткен жогорку Марс Асанович, кыска эле жооп берип койсоңуз. Жок. Болжол быйылкы бюджет 25ке канча? 3 миллиард 100. 3 миллиард канча? 100. 100. А 24ке канча болгон? 3 миллиард. 3 миллиард 10 миллион 916. Нем ал Туурабы? в районе ушу грант. Туура. Так, азыр атер кошулуп атканда кайра 100 эле кошуп атасыздар да. Бул эртеңки күнү шаарга жетиштүүбү? Бул жерде мындай, биздеги жалпы киреше салыгы, негизинен салык 75, то есть бюджет толтуруу 75% түзүп атат. Анын ичинен киреше салыгы 80%. Өзүңүзгө белгилүү болгондой 26 жылга чейин мораторий кирген. Киреше салыгы өспөйт. Биздики плюс подоход налогунун 10% республикага кетип атат. Бул 200 миллион минус деген түшүндүрөт. Салыкта бүгүнкү күндө мындай источник калган жок. Рахмат, түшүндүм. Демек бизде көбүрөөк республикалык бюджеттен трансферт керек болот экен, а? Сиз азыр жогоруда айтып өттүңүз да, мына 225 миллион УКСК, 600 миллион УГДга деп. Ушул кайсы бул? Баягы биздин жергиликтүү бюджеттен кафложенияга да ушунча бар да, туурабы? Зашённый статьялардан сырткары ушунча калат да. Шаарды өнүктүрүүгө өнүгүүсү 600 миллион жалпысынан калып атат. 600 миллион, а? Жергиликтүү бюджеттен. Бул негизинен эле ошондо капиталдык менен эле жол тармагына кетеби? Же башка тармактарды да 1 миллиард карайсызбы? 300дөн 1 миллиард 600га чейин биз ошо жолго карап атабыз. Жол тармагына. Бул республикалык бюджеттен айтып атам. Рахмат. Мен айтайын дегеним негизинен мына жакшы иштер болуп атат, Марс Асанович. Могу эгер ошондой дагы кайсы тармактарга мынау азыр эң көйгөй эле туура жол уже чечилип атат. Анан мына канализация суу маселесин дагы азыр канализация курулуштар көбөйүп атпайбы? Ошол иштер кетип атат да. Баягы ЭБРдин негизиндеби, а? Бул боюнча 8 миллиондук проект жүрүп атат. Анын 4 миллиону грант, 4 миллиону жеңилдетилген кредит. Бул боюнча иш жүрүп атат. Буюрса чечилет. Хорошо. Мен ойлойм, башка тармактарга дагы эгер кандайдыр трансферттер болсо, мына Алмаз Кушбекович турат, Кудай буюрса, ошого карап туруп, биз болгону шаардын өсүп өнүгүшүнө жардам гана беребиз.